Бул 25 жашында миллионер болдум деген Ырыс Нурланова аттуу ишкер. Анын Instagram баракчасында 300 миңден ашуун катталуучусу бар. Чекит медиага Нурлановадан жабыркадым деп 6 адам кайрылды. Нурланова Ырыс боюнча биздин үнүбүз эч жерге жетпей. Мен $1700 ошол убакта бердим. Өөлө көп жабыркагандар жазды. 2000ден ашып кетти. Бир товарын көрүп, ошону алмай болуп акчага турамын. Товарынын же акчасын кайтарып бербейт экен. Telegram группада башында 70 болуп жүрүп, андан кийин улам көбөйүп 90 болду. Бир да смстериме, чалууларыма жооп бербей жок болуп кетти. Эртеси дагы деле ошо видеону берип койду. Көрүп үйрөнөрүңүз деп. Мен күйөөмө чыкты, угрожающий смстер менен. Анан мен баардыгын бүтүп, регистрация болуп бүткөндөн кийин жазсам эч кандай жооп болгон жок. Да, написали заявление, бирок сот принимать этпей жатат. $1,500 анан гарантия 100 000 сомдон айлык деп айткан да өзүчү. Сентябрда 30 000 бердим, ноябрда келип калган 50 000 сомду колуна санап берген, наличка акчалай. Кээ бирөөнө даже эч кандай Telegram ссылканы жибере элек экен. Ошо акчасын алган бойдон эле жок. Мени чыгарып атасың десем, мага акча төлөдүм, мен чыгарып бере берем дейт. Бир көрүп калдым, өзү деле мастерлерди деле ийнесин алмаштырбай эле клиенттерге бирин эмете берет экен да. Мен баягы блогер дагы болгон үчүн, катталуучуларым дагы көп болгон үчүн менин атымды канчалык көп адам жакшы деп айтса, ошончолук адам жаман деп дагы айтышы мүмкүн да. Фактылар менен да мына чек жөнөттүм, акчамда же акчадан жок, же товардан жок болуп атат. Кайрылган жарандардын айрымдары товар буйрутма кылып акчасын төлөп, бирок кийимдерин ала албай калганын айтса, башкалары окуу курстарын сатып алып, толук кандуу билим албай калдык деп нааразы. Мен өзүм жакын эжем кайрылып калды. Айсел ушул кыз менен же товарымды бербей, же акчамды кайтарып бербейт, уже 1 айдан ашып кетти. Мамилелер дагы өлө жаман экен, прям сөгүп салтат деп элечи. Өзүнө жаздым ошол айымга. Эже ушул кызды алдап коюпсуздар, же акчасын чечип бериңиз, же товарын бериңиз десем, мага жооп келген жок, эч кандай жооп келген жок. Келбегенден кийин мен пост кылып киргиздим. Бул айым ушинтип алдайт экен, жабыркагандар барбы десем, ал постум резонанска көтөрүлүп 500 000 просмотрлой болуп, и астында өөлө көп жабыркагандар жазды. 2000ден ашып кетти. Личкага жазгандар да өтө көп болду. Скриншоттор полный 100дөн ашык смстер бар. Товарынын же акчасын кайтарып бербейт экен. Ушинтип бул мошенница экен деп киргизип койсо, ошол кыздын сүрөтүн алып киргизип, бул ушундай жаман сөздөр менен киргизет экен да, проститутка тияк бияк деп ушундай жаман сөздөр менен киргизе салат экен. Ошол нерсеге мен да калдым, учурап калдым. Мени любовница болуп жүргөн экен, мындай экен, тигиндей экен деп. Мен жаңы эле турмушка курганмын. Ошону чыгарып салды. Хотя бирок мага жооп берген жок. Ким экен, кандай жооп беришим керек деп деле вообще чыккан жок. Мен күйөөмө чыкты, угрожающий смстер менен башкаларга чыкты, бирок өзүмө до сих пор чыга элек. Ошондон кийин бүт скриншот менен аккаунттарга биздин жолдошум экөөбүздүн сүрөтүбүздү киргизип, динди ушундай иттер бузат деп, бизди ит сыяктуу кылып, ушундай, скажем, честке задевать этип киргизип салды. Ал нерселерди биз полный скрин видео, фото кылып алып бардык адвокат Ленинский эмеге бардык, сотко. Да, написали заявление, бирок сот принимать этпей жатат. Нотариально заверить этиш керек деп, баягы аккаунтка киргизген, аферисты Бишкек деп бизди киргизген. Ошол аккаунт ошол кыздыкы экен деп сот албай атат. То есть ана же именно ошол аккаунттан өзүнү репост кылганда сторисинечи, сториси биз аны кайтарып бермей калбайбыз да, только скрин видео кылып алганбыз, и сторис 24 сааттын ичинде өчүп кетет. Бул кыз менен соттошуп жүргөндөр аябай көп экен. Саламатсыңарбы? Биз ошол Нурланова Ырыс боюнча биздин үнүбүз эч жерге жетпей, жазган заявлениябызды карашпагандык себептүү кайрылып жатабыз. Бул мошенник товар сатат Instagram'дан өзүнүн баракчасынан. Кытайдан товарларды алып келип сатат. Анан көптөн бери эле бунун баракчасын күзөтүп эле жүргөмүн. Анан ошол бир күн акчага турамын. Бир товарын көрүп, ошону алмай болуп акчага турамын. Сразу которуңуз деди, акчага котордум. Кийин эле бир 2 мүнөт өтпөдү, жок, товарым калбай калды деди. Анан сразу кайра картамды жибердим, анда обратно кайтарып койгула акчаны десем, ошол бойдон кайрылууларыма жооп бербей, бир да смстериме, чалууларыма жооп бербей жок болуп кетти. Ошону менен 3 күн өтөт. 3 күндөн кийин мен улам 3 күн ичинде чалып, жазып турам да, ачат, жооп бербейт, реакция кылбайт. Кийин мен
сумма эч канча сумма эмес, 3200 сом. Анан ал мен М-банкка чалам, анан М-банкка чалып, кийин комментарийсинен окуп каламын. Мага окшогон алданган башка да адам бар экенинчи. Бир-эки адамдын комментарийсин улам өчүрүп сала берет экен. Мен комментарийни жазсам, улам өчүрүп атты да менин комментариymди. Анан 1-2 көрүп калдым, тоже жетишпей калат экен да, элдер көргөнүчө өчүрүп салат экен. Аны байкап калып, сразу М-банкка чалып, ушундай номерде мен могу чекти которгом, акчамды кайтарбай жатат, мошенниктер экен деп, анан кийин М-банкка кайрылуу жасаганда алардын картасын блокко салып коет. Нурланова Ырыстын картасын блокко салат. Блокко салгандан кийин ал мага чалуу жасап, өзү кайрылуу жасайт, анан жасап мени угрожать этип, сен Оштун любой жеринен таптырып келемин, андай черный, мындай черный деп угрожать этип, ар түрдүү сүйрөтүп келемин дейт. Оштон Бишкекке чейин сүйрөтүп келемин деп угрожать этип коркутуулар башталат да. Анан М-банктан картамды блоктон чыгарып кой дегендей эмелерди кылып баштайт. Анан мен айтам, акчамды которуп кой. Менен эч кандай эмем жок. Биринчи жолу сени көрүп, биринчи жолу сага кайрылып товар алуу максатында эле кайрылганмын. Акчаны кайтарып кой десем, акчаң кайтпайт дейт. Ушул кылып М-банкка киргизип, мен сага 3 күндөн бери кайрылуу жасап атам го, то есть чалуу кылып атам, жооп бербей жатасың десем, мен каалаганымда жооп беремин. Ал менин жумушум, акчаң кайтпайт дейт. Анан ал жерде оскорблять этет мени. Көп сөздөрү бар, эми уят аларды айтыштын деле азыр кереги жок. Анан көп чындыкты сүйлөгөн, жакшы жумуштарды кылган кыз болчу. Анан ошого кайрылуу кыламын. Ушундай окуя болду менде. Бул мени эле алдаган эмес окшойт. 1-2 ушундай подозрениям бар. Эми комментарийлерин көрүп калдым, киргизбейсиңби десем, бул кыздан мага башта дагы келип түшкөн деп айтты да Селя. Анан башта дагы бул көптөн бери эле алдап жүрөт деп, анан кийин киргизгенде Инстаграмына киргизип, сторисине койгондон кийин анан элдер полный аял кишилер да, көбүнчө ал аял киши 100дөн ашык. Сразу эле ошо комментарийлер жаадырылып кетти да. Анан кайрылуу жасап, урушуп, угрожать этип, сразу эле мына жерге кел дейт экен. Салонун айтты мага дагы, то есть салонун адресин айтып, ушул жерге кел, мен сени менен ушул жерден сүйлөшөм деп сразу ошол адрести айтат экен. Себеби ал адреске дагы барып көргөн кыздар бар экен. Барганда сразу эле жанакындай мушташыпчы, чачташып туруп, сотко үстүнөн заявление жазып коет экен. Андай иши да бар экен. Ошол жерде анан кыздар чыгышты, бүт баарыбыз барып заявление жазайлы депчи. Анан заявление жазылды. Бишкектен 10-15 кыз жазды. Оштон лично мен билгенден бир кыз менен барып жаздык экөөбүз. Ал кыз 7000 сомго алданган экен. Арты мындай ишенгени бар үчүн ал смело ушул жумуштарды кылып жүрөт экен да. Кийин ошентип биз буну сториске койдургандан кийин Селягачы ал жок жерден жок эле бир чекти алды. Ошол сумманын чегини мен үчүн ал эмеси жок да, мага келген жок ал акчачы. Бүт мындай эле чужой эле адамга түшүргөн, мындай бекитип туруп, бир жерин сызып туруп, фамилия, имя бар жердичи бир чекти киргизди. Мен мына аял, короче, менен ушундай товар алган, анан акчасын кайтарып койсом да мени ушинтип куруу доомат кылып атат деп туруп, жалган сторис киргизди анан. Мен Инстаграмга Ырыска подписана болчумун. Отзывдарын көрдүм. Анага ишенип бир күнү миллионер айым беле ушундай сыяктуу курс ачкан болчу. Башында 15 000 деп, анан бүгүн төлөсөңөр 10 500 болот скидка менен деп аябай чыгарып аткан. Анан чыгарганда мен декретте отургандыгыма байланыштуу менен балким андан кийин анын өзүнүн курска эмнелер кирет жазылып болчу да. Китайский курстар бар болчу. Анан дагы көп пункттары бар болчу да, 7-8 пункту бар болчу. Анан аягында мен дагы силерге ошону кийимдерди сатканга ошон жардам берип, силерди миллионер кылам, ушундук кылам деп көп нерсени обещать эткен. Андан кийин ага ишенип мен күйөөм менен дагы уруштум ошол үчүн. Эми декретте отурсаң акчаны бирөөдөн аласың да. Күйөөмөн 10 500 сом алып салдым. Салгандан кийин, андан кийин 7-синде башталат деди. 7-синде эч кандай башталган жок. Анан 1-2 күндөн кийин биз жазып баштасак,
Менде бир инцидент болуп кетти. Сторисине киргизди, инцидент болуп кетти. Мен баарыңарга жооп бере албай атам деп андан кийин 9 башталды. Анан менеджери де бир кыздын номерин берген болчу. Ал кызга жазып берип, чекти ошобузга жибергенбиз. Жибергенден кийин ал кыз мага Telegram ссылканы жиберди. Telegramга кошулдум. Кошулсам акта китайский курстар бар экен. Ошол курстун баарына жанагы Pinduoduo дегендер бар го, ошолорду скачивать этесиңер, WeChat скачивать этесиңер, анан WeChatка регистрация болгондон кийин жазып койгула деген. Анан мен баардыгын бүтүп, регистрация болуп бүткөндөн кийин жазсам эч кандай жооп болгон жок. Силер ошонун баарын өткөндөн кийин биз дагы загружать этем деди башка курстардычы. Андан кийин күттүк, жок, ошо китайский курс менен эле калып кетти. Андан кийин эч кандай загружать эткен жок. Мен силерге кийимди каяктан алыш керек, эмне кылыш керек, бүт баарын номерлерин берем деди. Андай эч кандай болгон жок. И мы начали писать. Потому что эми акчасын төлөөнүн кийин требовать этесиң да. Эмне кылыш керек, дальше кандай кылыш керек. Башында обратная связь болот деген да. Жазгыла деген. Менде даже ошонун скриндери бар да, обратная связь болот, жазгыла дегендердин скриндери бар. Андан кийин биз жазып баштасак эч кандай жооп берген жок. Чалдык, жаздык, менеджерине жазып толтура чалдык, 0 реакция, эч кандай жооп ала алган жокпуз. Андан кийин Telegram группада башында 70 болуп жүрүп, андан кийин улам көбөйүп 90 болду. 90 аякта дагы эч кандай эме кыла албайсың, же скрин кыла албайсың, же жаза албайсың, же канча кимдер кошулганын көрө албайт экенсиң, аноним экен да. Эч нерсе болбой калды окшойт дегенден кийин анан бизде группага бир эже кошуп калды. WhatsApp группа ачып эле кошуп, ушу силер ырыстан жабыркадыңар беле деп бизден сурап, ал группада 20-21 кыздай болчубуз. Анан баардыгыбыз чөйөктерди жөнөттүк, баардыгыбыз да кээ бирөөнө даже эч кандай Telegram ссылканы жибере элек экен. Ошо акчасын алган бойдон эле жок. Андан кийин баардыгы өзүнүн историяларын айтып берип атты. Биз да жабыркадык деп, чалып атабыз, жазып атабыз, албай атат деп да өздөрүнүн скриндерин жиберип атышты. Ошондон кийин анан ошол эже бир Instagram'dan афера беле ошондой сыяктуу группага тиги ырысты киргизебиз деп, кан ушундай мошенница деп бүт болгон доказательства менен чыккандан кийин ал ырыс ошо эжеге байланышка чыгыптыр. Байланышка чыккандан кийин анан ошо мен акчаңарды эч кандай бере албайм, күткүлө, анан мен операция болгом, операцияда жатам, реанимациядамын, анан күткүлө деп улам сайын эле бир шылтыгын айтып берди. Байланышка чыккандан кийин ал жана айтуусу боюнча биринчи өзүңөрдүкүн эле котором, башка эч кимге бербейм деген экен. А жок, ырысты ошо группага кошушту. Кошкондон кийин чектерди жөнөттүк, анан ошо чектерди карап кайра бизге акчалашты возврат кылып берди. Бирок андан кийин дагы көп эле жабыркагандар болгон экен. Бирок группада мисалы 90 адам болсо, 90-дон 21 эле акчабызды алдык, калганы албай эле калды. Эң башы эле Instagram'дан көргөм. Жазып көрдүм, жазсам эле ошо обучение, анан плюс работа депчи. Обучениеси менен работасы $1,500 болчу. $1,500, анан гарантия 100,000 сомдон айлык деп айтканда. Эме макулдуу эле жазып көрдүм, жазсам эле акыркы месте калды, батыраак келиңиз, бронь кылып коюшуңуз керек, бир канча сумма жабы беришиңиз керек, 5-10 сом болсо дагы деди. Анан менде 20,000 сом бар болчу ошол моментте. Мен бар эле жолдошум экөөбүз чогуу бардык да, ошо 20,000 сом бердим. Все болду, сизди эле алдым, анан качан обучение менен башталат десем, полный төлөп бүткөнүңүздө сумма деди. Анан макул деп полный төлөп да бир 2-3 күндөн кийин эле, 2 күндөн кийин ошо калган 100,000 сомду алып бардым. $1,500 деди, бирок менден $1,700 болуп калды. Сиздики башкача аппаратура, башкача иштейт деди. Мен $1,700 ошол убакта бердим. Ошо менен эле алгандан кийин эле унчукпай жок болуп кетти, тынч эле такыр жок болуп кетти. Улам мен жазып аттым, качан обучение башталат, качан башталат деп эле. Мен өзүм айтып коем, сизге айтып коем эле деп атты. Анан ошентип көп өттү да, 2 жума өттү, ошентип обучение баштаган жок. Андан кийин
чакырып дагы ошентип атып анан бир күнү барсам ошо аппаратура келет анан ошондо чакырам деди. Кайра эле кеттим. Ушу 3 жумадан кийин баштадык. Көрсө менин акчам аппарат заказ кылыптыр. Кытайдан заказ кылыптыр дагы ошол аппаратка мен отурат иштейт экенмин да. Бирок обучениясы жок экен. Анан ушул аппаратты көрүңүз деп туруп YouTube'дан мага ачып берип койду ошол аппаратты элечи. Силер ошону окуп өзүңүз үйрөнүп алыңыз деп койду да магачы. А мындай өзүңөрдүн обучениеңер жокпу? Кандай болот? Мисалы мен ожог кылып алсам, же кандайдыр бир нерсе кылып алсам, күгүзүп же эме деп ушинтсем, ушуну эле окуй берсеңиз деп эле ушинтип койду да. YouTube'дан карап өзүңүзгө маалымат топтой бериңиз же деп ушинтип койду. Анан обучениеңер ушул деп мен ошондо нааразы болуп баштадым. Сразу эле клиент алып баштады аппаратка. Мен эчтеке билбейт болчумун. Анан мен дагы эмемди тияка страничкасына жазып коюптур, 5 жыл стажы менен медицинский образованиясы бар деп жазып коюптур да. Мен аны көргөн эмесмин да. Мен эчтеке айткан да эмесмин. Жана кавитация деп, бетти пигменттерди кетирет деп, арыктатат деп ошондой аппарат болчу. 1000 сомдон өйдө болчу. Анан ошентип мага 40% берет болчу. Анан ошентип жүрдүк дагы. Бир жума жасагандан кийин, бир жумадан кийин дагы келиш керек деген сеанстар болчу. Анан бир жума жасагандан кийин алар дагы бир жумадан кийин кайра келгендер болду. Анан мен айттым, результат жок экен, эч кандай эчтеке жок. Мен да окуп атсам, ошо кандай болот, мен иштебейм мындай жумушка, мен алдап иштей албайм дедим да. Десем, өзүңүз билиңиз деп койду. 20 000 сомго жакын акча мен таптырмын. Өзүңүз иштеп? Өзүм иштеп ошондо тыйыктан иштеп атырчы. Анан таппадыңарбы, иштебедиңерби, дагы тапмаксыңар да деди. Мен сизди иштетип атамбы, эч кандай кайтарылбайт деп ушинтип койду. Договоруңар бар деп ошол моментте мен обучение кылдым деп мен ызылдап баштаган кезде эме жаза койду. Готовый сертификат бар экен. Ошого мен аты жөнүн жазып койду да, жана окуду деген, Москвадан окуп келди деген жазып койду. На самом деле окуп келген жокмун. Ал сертификат барбы сизде? Сүрөтү бар, аны да бербей койгон мага. Аны ошол аппарат менен чогуу ошол кабинетке коюп койгон да. Сиз акчаны берип аткан учурда доказательствоңуз барбы ошол? Жок да. Жок э? Жолдошум эле 22-жыл болчу. Ошондо эле ошондо эле заявление жазып, башка кыздар да жазган. Аяка барсак мен таанышым бар ал жерде, эчтеке кыла албайсыңар деп койду. Эчтеке кыла алган жокпуз чынында, эч ким карабай да койду. Но хотя биздики 100 000ден эң азыныкы 100 000ден болчу да. Мындай ушерчи 5-6 кыз жазганбыз. Карматып ошто кыздар. Аяктан бир кыздан 420 000 ушундай сом алган экен. Кыздар жиберип калдым да, сен алдаган кыз кайра эме баштаптыр депчи. Анан ошондон да кишилер страдать этпесин деп эметип атам да. Акчамды албасам дагы мен камалып бир нерсе болсо дейм да. Мындан 2 жыл мурун сентябрь айында 2024 жылы 10 сентябрда Ырыс Нурланова деген блогер кыздан инстаграмдан көрүп бизге биргада болду. Мен 16 сентябрда заказ кылдым. Баасын экөөбүз инстаграмдан жазыштык биринчи алгач. Андан кийин мага WhatsApp номерди берди, ушуга жазыңыз деп. Заказ кылдым, алмага сизге эртең кечке чейин барып калат деп жооп берген. Анан ал күнү кечке чейин келбегенден мен эртеси күнү келген жокко деп айтайын деп баягы экөөбүз переписка кылган WhatsAppка кирсем, ал мага жазган сообщениянын баарын удаль деп коюптур. Вообще бир дагы сообщение жок. Анан мен жазып баштадым, мага күнү келген жок, эмне болду десем, таптакыр эч ким жооп бербей койду, ачык айта койду. Анан салсам да албаган жок эч ким. Анан мен инстаграмына кирдим. Инстаграмга ошол күнү 3-4 күнгө жоголуп кетти да, 3-4 күндөн кийин мен ооруп атам деп чыкты. Мен операция болуп коюм депчи. Анан мен инстаграмда жазсам дагы инстаграмдан такыр жооп берген жок, жооп бербей койду. Ошентип отуруп такыр жооп бербей, аягы уже октябрь болуп кетти. Октябрда мен уже картон эмете баштадым. Качан салып бересиң күнү, салып бербей атасың, эмнеге жооп бербей атасың, эмнеге игнорить этип атасың депчи. Анан ошондо ана мага мынтип айтты. Мен ошол ооруп аткан учурда менин няням менин деди, эмбак менин нянямдын мамасына ачылган деди. Кыскасы ушундай сыяктуу. Мен ал акчаны кыскасы мен алган жокмун. Ал күнүктү мен албагандыктан мен сизге күнүктү салып бере албайм деди. Анан мен багында айтсам жок, мен кайсы учурда мага таптакыр жооп бербей баштаганда мен эме кылдым. Инстаграмга мен өзү рабочий аккаунт, баракча алып барам да.
ошол баракчага Нурланованын эмесин отметка кылып мен сториске чыгардым. Ушундай ситуация болду, ушундай мен бөлө заказ кылсам салып бербей жатат, ошол салып бербей жаткан еще мен игнор кылып жатат десем, ошол мезгилде мага көп кыз жаза баштады да. Биз да окуп сатып алганбыз, биз да кийим заказ кылганбыз, кийимибизди да салып берген жок, окуп сатып алсак окуубузду да окуткан жок деп. Анан ошондо мага Нурланова ошондо мага связьга чыкты. Сиз алыңыз депчи. Алыңыз баракчаңыздан мени антип чыгарбаңыз деп. Мен айттым, мен акчамды кайра кайтарып бересиң, мен ошондо гана алам дедим. Ошентсем мен сенин акчаңды кайтарып бере албайм, себеби мен аны алган жокмун деди. Сен албасаң дагы сен өзүңдүн баракчаңан чыгарганың үчүн, сен баракчаң үчүн сен жооп бересиң, сен няняң менен өзүң разборда кылып ал, мен акчамды кайтарып берип кой деди. Десем, короче, мен экөөбүз эмеге бардык да, перепалка урушуп кеттик. Ошенткенде Blacklist деген баракчага мени чыгарды. Аферист деген баракчага мени чыгарды, акча төлөпчү. Анан ушундай эме ал Blacklist'теги баракчадагы эмеге жаздым, сен эмне үчүн, эмне кылгандыгы, кайсы мошенничество, эмне аферист болгон үчүн мен муну эмне деп чыгарышым керек деп, эмнеге уточнять этпей туруп, мени чыгарып атасың десем, мага акча төлөдү, мен чыгарып бере берем деди. Анан ал мен жазышкан перепискам өчүп кетиптир, ал мен жазышкан перепискам жок экен. Мен качан акыры мен МВДны отметка кылып, ушул баракча менин аброюма шек келтирип атат, мен ушул баракчага аферистен баракча чыгарат деп мен качан ошону чыгарганда, анан ал аферистен баракчадан мени алды да. Акыры ырыс болсо мен сага эч кандай акчаңды да кайтарып бере албайм, көнүгүүңдү да бере албайм деп мени болгон жактан блоктоп койду. Анан ошондон кийин мага да толтура киши кайрылды, жазды, эмне болдуңуз, кандай кылдыңыз, алдыңызбы, биз да ушинтип алданып калдык, биз да ошо оку сатып алдык эле, Кытай боюнча окутам деген. Анан кийим заказ кылдык эле деп ушинтип, анан ошо жакын арада эле күздөрдө болгон окуябыз элечи. Ушундай жалаң, ушундай алданып калгандар ошо мени да айтышыптыр, ушул жерде алданып калган деп. Анан ошо көп кыз биригип бир группа ачып, ошол жерден заявление жазалы деп жазылган менен ал заявление каралган жок. Ошо менен менин ситуациям ошо менен эле бүтүп калды. Ал мени болгон жактан блоктоп койду. 2500 сом болчу. Нурланованы мен Инстаграмдан эле көргөм. Мен Россияда болчумун анда. Анан жумуш боюнча ошо Кыргызстанда окуп, анан заводдон иштесем деген неме кылгам да. Анан ал айтат да, менден окуп, анан кийин эме кыласыз деп, дароо ишке алам деди да. Анан жакшы экен, анан эме канча болот окусу десем $1000 деди. Ал убакта 83 болчу доллар. Анан эме деди, $1000 бересиз, сразу ишке алып калам деди да. Зарплата канча чыгат, менен бул жакта жакшы жумушум жакшы, ал жакта иштесем кандай болуп калат, айына канча төлөнөт десем, жакшы иштесеңиз 80, 70, 100 миңге чейин аласыз деди да. Анан жакшы экен деп анан кийин эме кылдым, макул деп. Кандай кылабыз, анан барганда азыр качан эмне кылсам акчасын төлөп коеюнбу, ордун алып коеюнбу, мен азыр Россиядамын, качан барсам болот десем, броң кылып койсоңуз болот деди. Анан ал убакта 30 миң сомго 30 миң сом бергем. Анан бир айдан кийин мыякта эмелери бар, кайсы айда төлөгөм чектери бар да. Анан бир айдан кийин келип анан кийин окуусуна кирдим, калган суммасын сразу бердим. Ошондо 83 миң болду да, общий акчам 83 миң сом болду. Полный берип, анан ал күнү акчасын алды. Эч кандай договор деле түзбөптүрмүн да, мен ал убакта салонундай эмеде алданбаганыма билбептүрмүн да, өзүмө ишенип эле үйдө эле мындай калп айтат деп деле ойлоптурмун негизи. Ошондо 2022 жылы сентябрь айында төлөптүрмүн 30 миң сомду. Анан мен 2 ноябрда калган акчасын берип атам да, 50 миң сом. 2022 күзүндө да, сентябрда 30 миң бердим, ноябрда келип калган 50 миң сомду колуна санап бергем, наличка акчалай. Салонда анда Металиева да иштечү да, салон ошол болчу. Ошондо 50 миң сом берип, анан акчаны алды санап. Болду, келе бериңиз, эртең окуйбуз деди да. Анан эртеси бардым, эртеси барып, мындай мен мурда көрчүмүн да,
мастерлерди окуткандарын сонун кылып мынтип эскиздерин колго үйрөтүп аппаратты карматып ушинтип чийдиртип анан эмечи мен эртеси барганда эле айтты да эме кылып мастерлерден карап үйрөнө деп койду да. Анан видео берип койду. Ушул видеону көрүңүз депчи. Мага үйдө отуруп деле видео көрө алам да мен. Анан айттым, ырыс ушинтип эле окутасыңбы? Мен жакшылап окутчу, мен атайын ишимди таштап келдим. Мен иштегим келет. Сен айына ушинтип 70 миң 80 миң табасың дегенсиң десем, ой же мен азыр бошоп айтам, ал күнү ал ошол убактарда баласынын туулган күнү болчу экен да. Анан съемкага бараттым эле, сиз мастерлерден карап үйрөнөрүңүз деп коюп кетип калды. Анан кийин ал күнү ошентип күн өттү, эртеси дагы бардым. Эртеси дагы деле ошо видеону берип койду. Көрүп үйрөнөрүңүз деп. Анан 3 күн барып турмун. Анан кийин айттым, ырыс ушинтип үйрөтөсүңбү? Мен жакшылап үйрөтчү, мен деле иштегим келет. Мен ишимди таштап келдим атайын дедим. Анан ой же эртеңден баштап модельди келе баштайт деди да. Мен модельге кантип аппаратты кармап көрбөсөм, анан бирөөнүн денесин кантип мен ийне менен эметем да, аппарат менен. Кандай аппарат? Перманентный макияж бровей болчу да. Анан ал жерде иголкалар болот, анан мындай стерильный, ал жерде бир көрүп калдым, өзү деле мастерлер деле ийнесин алмаштырбай эле клиенттерге бирин эмете берет экен да. Анан аны көргөндө уже вообще болуп калдым да. Кантип ушинтип биринин ийнесин бир башка адамга жасай берет перманент депчи. Анан ырыс мага жакшынакай жакшы үйрөтчү десем, ой же мен бүгүн балам съемкасы болот деле тийбүү деп эле анан мынтип эле ал убакта өзү да Байре менен да алек кылчу окшойт, анча кийим заказ кылчу да. Ошентип эле ошо менен алек болуп эле анан кетип калып, келип калып, же мен мынча сейфи кел деп коет, же мынча кел деп коет, келсем өзү жок болот да. Ушинтип анан кийин уже көзүм жетип калды да. 4 күн болду жүрдүм. Ырыс мен ушинтип окуй албай атам, шартыма байланыштуу, мен акчамды мейли 30 миң сомун алып калган берчи, мага акча керек болуп атат десем, акча менде жок азеде же деп койду да. Анан ырыс эми сен окуткан деле жоксуң мени, ушинтип окутасыңбы, мен кантип иштейм десем, ушинтип атсам деле мынтип отмостка таап эле ушинтип бешимden эме кылбай койду да. WhatsAppка жооп бербей койду, чалсам албай койду. Анан ал убакта жолдошум менен жүрүп калдым. Жолдошум операция болуп биякта жүрүп калды. Ошентип анан только WhatsAppка жазып аттым да. Ырыс акчамды берип койчу, операция акча керек болуп атат. Мейли 30 миң сомун алып калып, мага 50 миң сом деле берчи. Мейли кийин айтып деле калдым, мейли жарымын эле алып калчы, жарымын деле берчи, мага 40 миң сомду деле депчи. Десем вообще жолукпой койду да. Менде акча жок азеже, мен бере албайм деп койду да. Ошентип анан кийин Сизге сертификат берип кандай бир? жок, мен ал окуткан жок да мени. Мен барганда видео берип коет, YouTube'да ал видеолорду берип коет да. Ошол Заблокка кылып койгон да мени. перепискаларыңыздар бар? Перепискаларым, акча жөнүндө которгондорум, сүйлөшкөндөрүм бар. 50 миң сом бергенде 30 миң сом чеги бар, 50 миң сомду мен салондон барып берип коетам да. Карайын, окуйм десем, ооба келиңиз деп тура Үмүталиевада адресин айткан, ошого барып анан салон азыр ал жерде иштебей калыптыр да. Ошол жерге барып анан 50 миң сомду бердим ошол жерден. Анан кийин адвокатка деле эметтим да. Анан эмне болду эле, доверенность бу, договор алдыңар беле деди да, договорду да кылбай калыптырмын. Мен ал убакта мындай ошо билбептирмин да, ушинтип окутпай коермун мындай. Ленинскийдеги РОВДга бардым, ага заявление жаздым, алар деле 1 жыл 1,5 жыл жөнөткөрүп коюшту. Мен ана кел, мына кел. Анан боюнда бар экен, ал убакта экинчи кызы бар. Боюнда бар экен, боюнда бар адамды биз чакыра албайбыз деп РОВДда ушинтип койду да. Анан ооба чакырдык, айттык, апрелде келиңиз деди. Апрелде барсам, дагы ушинтип отмостка эметип коюшту да магачы. Жана Асель деген блогер кыздан көрүп калдым да. Ырыс аттуу айымдан да ким алданган дегенде мен комментарийне жазып калып, ошол толтура адамдар алданыштыр да. Мына өзүңүздөр күбө болгондой, азыр ушул блогерге карата бир нече жүйөлөрдү келтирип, дооматтарын айтып өтүштү. Биз бул боюнча Ырыс Нурланованын өзүнө байланышып, суроолорду узатып көрөлү. Саламатчы. Менин атым Асель, Чекит медиадан чалып аттым эле сизге. Ырыс Нурланова сизби? Ооба, мен. Бизге деген жарандар кайрылып атат да, курстар боюнча товар алдым деп, анан бирок алданып калдык деп кайрылып атат. Ошол боюнча сизден комментарий алайын дедим эле. Мисалы үчүн курстарда убадаланган нерселер аткарылбайт, YouTube'дан бир видеону көрсөтүп коет, ошол жактан көрүп алгыла деп, обратная связь жок деп айтып атышат. Бровист боюнча жана башка курстар боюнчачы кепилденген нерселер берилбей атат деп, ошол боюнча комментарий берип коесузбу бизге? Ким дедиңиз атыңызды? Менин атым Асель.
Брови курс боюнчабы же эмне курс боюнча? Негизи эле ошол брови курс боюнча деле, анан кийин товар алганда дагы ошол акчасын салсак товар келбей атат деп дагы кайрылып атышат. Ошол ар бири боюнча түшүндүрмө бере кетсеңиз жакшы болот эле. Мен брови менен иштебей калганыма уже 3 жыл 4 жыл болду. Мен товаркага өтүп кеткем да. Каш менен деле окутпай калганыма көп эле болду. Ошол каш Аны ким айтып атат? менен окутуп аткан учурда, ошол мурда окутуп жүргөн учурда ушундай наразы болгон кардарлар болду эле? Эми баары идеально болбойт да эже. Ар кандай болот да жумушта өзгөчө клиенттер менен иштегенде бирөөнө жагат, бирөөнө жакпайт. Кытайдан товар алып келебиз деп дагы ошондой дагы курстарды да окутам депчи. Ошол боюнча да наразы. Жок, Кытай менен курс окутпайм. Башынан эле окутпайм. Мурун 2-3 жыл мурун окуткам, 2-3 жыл мурун болгон окуяда, анан ошол жакпай калгандарга кайра акчаларын кайтарып берип, ошол менен окутпай калгам вообще. Кытай менен вообще курс жок, менде окутпайм. Негизи деген бул айтып атышат да, биздей болгон жабыркагандар аябай көп экен депчи, WhatsApp группа ачылган экен. Буга чейин жанагындай арыз калтырганга да аракет кылышыптыр, милиция дагы реакция кылбай жатат деп айтып атышат. Ошол жүйөлөр кандай болуп калды анда? Бул окуя деген былтыр октябрь айында болгон. Бир блогер кыздын эжеси менден товар заказ кылат да. Анан мен айтып атпаймынбы, 5-6 жылдан бери товаркага өтүп кетип, ошондон бери эле ошо товар сатып иштейм. Анан ал кыздын эжеси менден товар заказ кылат. Бизде СМС баягы көп да кишичи. Заказ кылгандар көп. Анан убагында жооп бербей калсак, ал аял ошол блогер сестренкасына айтып, мондай блогер мага товарымды салбай атат деп, буквально 5-6 сааттын ичиндеги болгон окуяда. Анан мен М-банкка барып заявление жазып, менин счетумду блоктотуп, анан ошол сестренкасы мен жөнүндө видео чыгарып, азыркы учурда сот процесс болуп атат да ошол иш боюнчачы. Ошол видео аябай популярный болуп кетип, ал жака эми бүт баары ойлорун жазып, бүт менин ички кийимиме чейин обсуждение кылышкан. Ошол кыз ошол баарын чогултуп, кимдин менде өчү бар болсо ошо баарын чогултуп жаздырганга аракет кылган, бирок жазган эмес да эч кимисичи. Ошол блогер кыз дагы айтып атат, мени деген каралап, ошо стористерге чыгарып, бул деген ушундай сойкулук менен алектенет деген сыяктуу ушундай күнөөлүү мындай айыптоолор болду депчи. Бул башка маселе. Бирок акча жагынан алганда акчаларыбызды ала албай жатабыз деп да кайрылып атышат да ошо. Мындай болот да эже, мен деген баягы 100 кийим менен иштебейм, 200 кийим менен иштебейм, менде крупный кетет да. Анан кээ бирөөлөр болот, мисалга алсак, там сизде туруп тура берсин, мен бир айдан кийин келмекмин деген сыяктуу окуялар болот. Анан биз товарды кечке кармап тура албайбыз складдачы. Жоголуп да кетиши мүмкүн. Ошондой ситуациялар болот. Кээ бирөө мына буквально кечээ күнү эле бирөө болду. Мен дагы дальше күтө албайм, мага акчамды салып койгула деди. Хотя товар уже Кытайдан келген. Анан мен дагы күтө албайм, акчамды салып койгула деди. Мен сала албайм дедим. Мен товарды Кытайдан берип эмнеге алып келдим анда деп, акчасын өзүнө салбастан башка бирөөгө кайрымдуулукка которуп салдым да. Анткени менин дагы убактым кетти ошончо. Мен дагы аны бирөөлөр менен сүйлөшүп, убактымды коротуп, доставкасын төлөп алдым анычы. Ошондой сыяктуу окуялар болот. Мен аны отрицать этпейм. Анткени күнүнө мисалы примерно бир 300-400 штук количество өтөт, примерно да. Ошонун бир 10-ы жакпай калышы мүмкүн качествосы. Убагында барбай калат, кечигип калат, эртеси барып калат, курьерлер менен урушушат. Ошол сыяктуу окуялар болуп турат да. Бирок бирин серин мисалы үчүн кызмат көрсөтүүдө бирин серин наразы болгондор болбосо, бул жерде көптөгөн жарандар деп айтылып атат да негизичи, ондогон жарандар депчи. Мындай да Асель айым, мен азыркы учурда мен көптөн бери мен бул бизнесте жүрөм. Мен убагында ошо сиз айткандай мен каш жазачумун. Андан кийин свадебный салон ачкам. Мен салон красотым бар болчу да. Ошо 2020-2021 жылы. Андан кийин биз вообще бүткө өтүп кеткенбиз. Элдин баары билет, мен аны байма-бай реклама кылып турам. Биздин 2 филиалыбыз бар Бишкекте. Кантта мына жакында 3-чү филиалыбыз ачылган турат да. Биз анын баарын бүт мен Инстаграмга бүт тартып чыгарам. Эмне
элдердин претензиясы болсо мага келбейт, например. А негизи Менде суроо ошондой да. негизи ошо сиздерге наразы болуп кайрылган жарандардын доматы угулуп аларга мындай коммуникация түзүлөбү, аларга карата ошол арыздардын үстүнөн иштөө боюнча ушундай кызматтарды көрсөтөсүңөрбү? Ошолорду регулировка кылганга, ошолорду кандай десем, нейтрализация кылгангачы, конфликтный ситуацияларды нейтрализация кылгангачы, анткени алар айтып атышпайбы, жана WhatsApp группа түзүп атабыз, бизге окшоп жабырлангандар көп экен, акчаларды ала албай жатабыз деп. Эми бирин серин эмес, көптөгөн жарандар ушинтип WhatsApp түзүп, анан милицияга кайрылсак, милиция арызыбызды кабыл албай жатат, бунун артында бир калкалаган бирөөсү бар окшойт деген да жөө келтирип атат да. Ошо сиздин артыңызда сиз дагы бир мындай чорныйлар дагы бар деген сыяктуу дагы ишенесизби эже, мен баягы мен сыяктуу азыркы учурда мен өзүмдү мындай мактагандай болбойм да, бирок өзүңүз деле менин баракчамды кирип көрүп чыксаңыз болот. Мен баягы и блогер дагы болгон үчүн, и катталуучуларым дагы көп болгон үчүн менин атымды канчалык көп адам жакшы деп айтса, ошончолук адам жаман деп дагы айтышы мүмкүн да. Мисалычы, менде аябагандай көп хейттер бар, менин товарымды турап саткысы келгендер бар, мисалычы. Ошол сыяктуу эми тослар көп да. Ооба, кечиресиз, мен азыр мына сөзүңүздү бөлгөнгө туура келип атат. Биз азыр аны сүйлөшүп аткан жокпуз да, хейтерлер жөнүндө сүйлөшүп аткан жокпуз. Биз конкреттүү, бизге мисалы мына чектерди жөнөтүп, мынакей конкреттүү фактылар менен да, мына чек жөнөттүм, акчамда же акчадан жок, же товардан жок болуп атат деп кайрылгандардын арыздарын нейтрализация кылганга багытталган иш аракеттер жүргүзүлөбү? Ошол боюнча суроо берип атам да. Мага мисалы менин Instagram баракчам дайыма эле ачык да. Кээ бирөө мисалы проблемасы болуп товарын албай жаткан болсо комментарий калтырышат. Кээде болот ошондойчу, мен товарымды күтүп атам, монча убакыт болду, качан келет айтып болочу деген сыяктуулар болот. Ошолорго личкасына жазып, лично жазам да мен өзүм, эмне товар эле, сүрөтүн кетиргиле, переписка кетиргиле деген сыяктуучу. Моминтип прям баары чогулуп алып мага кайрылып деген болгон эмес. Ошол Асель видеону чыгаргандан кийин ар бири өз-өзүнчө кайрылып аткан учурда ошолордун арыздарын иштеп берүү боюнча иштер жүргүзүлөбү деген суроого мен дагы деле жооп ала албай атам да. Жеке баарлашууга жазышат да аларчы. Мисалы мен товарым келбей мага калды, өзүмө лично жазышат. ошондо сизге Анан менин Инстаграмымда деле, WhatsApp'та номер эмеде, Инстаграмда шапка профилде номер турат да. Ошол жака деле жазышат, например, ким товарын ала албай жаткан болсо. Бул жерде криминалдар аралашкан, оштон бери сүрөп келип керек болсо ошо жазаңды берем деген, сазаеңды берем деген сыяктуу ушундай коркутуп үркүтүүлөр болду деген дагы жүйөлөр келтирип атат. Бул канчалык деңгээлде негиздүү ушундай? Жок. Мен андайга убактым жок, Асель айым. Мен андай любой эле нерсени мен азыркы учурда эми көбүнчө только товар менен эле иштейм. Көбүнчө товар. Заранее сүйлөшүлөт, заранее айтылат, убактысы айтылат, монча күндө келет, басым монча сом деп заранее бүт баары сүйлөшүлөт. Ошол боюнча мен алып келип берем, ошол боюнча алышат элдер. Комментарийлерди өчүрүп, терс пикирлер жазылса аларды блоктоп, андай ишке барбайсыз, э? Эми баягы эчтеке товар заказ кылбай эле, негизсиз жөн эле мени негизсиз болсо, ооба, мага жакпаган. Негиздүү доматтарды айтып атам. Акча берип товарын албай аткандарды жок, антип блоктойм. Мен наоборот сүйлөшкөнгө аракет жасаймын. Например, азыр эле товарын күтүп аткандар болсо, комментарийге жазышат да, күтө албай, чыдабай аткандар, мен күтүп атам, жооп бербей атасыңар деген сыяктуулар болсо, мен өзүнө лично жазып, прям ошол кишинин заказын прям биринчи кетиргенге аракет кылам да, анткени ошондой срочный мындай клиенттер болот, шашма клиенттер болот да. Анан жана курстарды айтып кетпедиңизби? Мындан 3-4 жыл мурда курстарды өткөм депчи. Ошол жерде жанагындай скриндерин бизге беришти. Мисалы 100 000 сомго чейин айлык ала аласың ушул курстарды өтсөң деген кепилдикти моюнга алып туруп, ушундай кепилдик берип турупчу жарандарга. Анан иш жүзүндө келгенде бизге ушул аппарат менен иштегенди үйрөткөн жок, YouTube'дан көрүп алгыла деген ушундай баягындай бизге курсту толук кандуу өткөн жок деп дагы доматын келтирип атышат да. Эми 3-4 жыл өткөнү менен алар ошол учурда жанагындай эшиктерди каккылап акыйкатка жетпей калдык деп алар дагы ошол келип кошулуп аткандагысы да азыркы жүйөлөргөчү.
Ошол боюнча да айта кетсеңиз. Мен каш жасап 4 жыл иштедим. Ошол учурда менден окуп кеткен кыздар азыркыга чейин иштейт каш жасап. Мен даже аккаунттарын бере алам, номерлерин бере алам. Тактап сурасаңар болот, ушурстан окудуңар беле, канча убакыт окудуңар эле, кандай иштеп атасыңар деп азыркы күнгө чейин иштешет аларчы. Бул жакта эми адамдын өзүнө дагы көз каранды да. Анан мен эч качан монтип гарантия бербейм, 100% иштеп кетесиңер депчи. Ошол YouTube'дан эле видеолорду көрүп алгыла деп мындай. Жок. Андай болгон эмес, э? Жок. Антип ким окутат же YouTube'дан көрөм. Мен деле бирөөгө 100 эме акча төлөп атсам, анан требовать этем да, сен мага YouTube берип атасың деп ошондой эле окуя да. Түшүнүктүү. Макул, рахмат анда комментарий бергениңизге. Ырыс Нурланова өзүн 25 жаштагы миллионер деп тааныштырат. Ага тиешелүү аккаунт 2020 жылдын октябрь айында ачылып, бир жолу ысымы өзгөргөн. Азыркы тапта 350 миңден ашуун катталуучусу бар. 300гө жакын видео жарыяланган. Ал жеке жашоосу жана ишкерлик тууралуу маалыматты байма-бай чыгарып турат. Айрым колдонуучулар Нурлановага колдоо көрсөткөнүн дагы көрүүгө болот. Нурланованын Instagram баракчасында ал айымдардын кийимин сатуу менен алектенген Lanovo Mac аттуу онлайн дүкөнгө ээлик кылары айтылат. Аталган баракчанын 80 миңдей катталуучусу бар. Бул аккаунт 2019 жылдын этегинде ачылып, анын аталышы 7 ирет алмашкан. Кийимдер тууралуу маалымат 2024 жылдын соңунда чыга баштаган. Онлайн кызматтарды тандаганда эмнеге көңүл бөлүп ишеним артасыз? Комментарий калтырыңыз. Сиздер менен мен Айкүмүш Кенжбек кызы болдум. Кийинки чыгарылыштан көрүшкөнчө.